мына жерлерди алмаштыруу, категориясын алмаштыруу боюнча, трансформациялоо боюнча дагы бир канча жумуштарды биз уюштурдук. Бүгүнкү күндө дагы бизде бир канча гектар ар бир райондо, айыл өкмөттөрүндө бар. Бул трансформациядан өтүп келген, бирок кээ бир жетекчилердин шалаакылыгы менен ошол жерлер бүгүнкүгө чейин берилет. Эртеге 25 январда бизде областта коллега өтөт. Бул коллегада 2021 жылдагы социалдык экономикалык алкагындагы жыйынтыктарды өтөбүз. Ар бир ушул боюнча дагы мен талкууга алып туруп, тиешелүү ошого жетекчилерди мен сөзсүз түрдө чара колдоном. Бирок Баткен областы боюнча бүгүнкү күндө бир канча гектар жерлер ушундай трансформациялоо жумуштары толугу менен бүтүп, азыр биз берилүүдө турабыз. Аны эртеге буйруса тиешелүү жетекчилер мага маалымдап туруп, анан эмне себептен берилбеди жерлер, эмне себептен бул токтоп турат, ошол боюнча мага маалымат берет.